Жұмыртқаның сыртын жуубай жесе эмне болот? Негизи жууп жеш керекпи дейт. Негизи жууп жеш керек жұмыртқаны деле. Бирок жұмыртқаны сууга саласың да, суу менен кайнап эме болгондо ал жууп кетет. Бирок сууга дагы жууп тазалап салган жакшы болот. Жұмыртқанын үстүндө нажас болсо жууш керек сөзсүз түрдө. Нажас тийип калат го кээде. Анда тооктун өзүнүн немелери анда жууш керек болот. Бирок нажас жок болсо деле жууп туруп анан салыш керек. Бирок жуубаган болсо салып койдуң, ал кайнап кетет да, кайнаганда таза болуп калат. Экинчи маселе, көрө албастыкты кантип кетирсе болот дейт. Көрө албастык бул хасад эң жаман оору. Эң жаман оору. Хасадтын эң жаманы адам өзү эле кыйналат. Өзү эле кыйналып, күйүп, ооруй берет. Хасад адамды жейт. Отунду жегендей эле хасад өзүнү жейт. Башка эчтеке болбойт. Хасад деген эмне деген көрө албастык. Бирөөдүн неаматыны көрө албайсың. Жакшылыгын көрө албайсың. Неге буга мен иши жүрүшө берет, эмне булар жакшы боло берет, неге мен андай эмесмин деп кыжалат боло берет. Мунун үйү жакшы, иши жакшы, баласы жакшы, аялы жакшы, баары жакшы, меники эчтеке болбойт, бири меки болбойт деп кыжалат боло берет. Бул хасад. Хасадтан тыюу салынган. Вала тахасаду. Хасад кылбагыла деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Куранда да аяттар келет. Окуйсуңар иншалла, мумтахин аяттары бар, атайын аяттар бар. Бул хасад эң жаман оору. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам хасадты харам кылгандагын, хасад кылбагыла, анын ордуна гыпта жайыз деген. Гыпта дегени арзу. Ошондой болгондо арзу кылуу, бул жайыз. Мага да Алла Таалам эмне кылса, байлык берсе, мага да илим берсе, хадисте келет эки адамга. Мен дагы ушундай болсом, ушундай илим таркатсам, ушундай байлык менен Алла жолунда иштесем деген арзу кылса, бул жайыз. Ал эми хасад кылуу, көрө албастык эң чоң күнөө, өзүңө гана зыян кыласың, башка эчтеке болбойт. Бүгүнкү күндөгү адамдардын ооруган оорулардын бүт баардыгынын асылы да ушул турат. Нерв менен ооруганы, сахар менен ооруганы, башка оорулардын себеби ушул хасадта. Хасад кылып, ошого жетпей, анын көрө албай, кыйналып, оору, акыры ошол оору денесиге, мээсиге сиңип, ага эмне кылат, зыянын тийгизет. Эми мунун жоготуудун жолу кандай? Жоготуудун жолу эң биринчи дуа кылыш керек. Эң биринчи дуа кылыш керек. Эмне дуа кыласың? Алла Таала ушуга бергендей мага аян бер. Экинчиси, ал адамдын акысына дуа кыл. Дуа кыл. Жаныңда болсо баракалла де, машалла де. Тилиң менен болсо аямайт. Жүрөгүң күйүп атат, бирок тилиң менен болсо дагы машалла, баракалла, Алла көбөйтсүн, зияда кылсын деп дуа бер. Барып, баягы көрө албастык жоголот. Барып көрө албастык жоголуп, сага алдамдардын нематы бардыгы бирдей эле болуп калат. Сенде барбы, анда барбы айырмасы жок болуп калат. Болбосо кыйналып бересиң. Кимди кызганып атсаң, кимге көрө албастык кылсаң, ошонун акысына дуа кыл. Ошонун акысына дуа кыл, аны макта. Мүмкүн болсо хадия бер, жакшылык кыл. Ошентип өзүңдү сакайтасың. Ошентип барып бул нерсе чыгып кетет иншалла. Түшүнүңөр, ошон үчүн өзүңө дуа кыл, Аллах мени сактаган хасаттан, жамандыктан деп. Экинчиси, ага дуа кылакысына, анан өзүң ушундай иштерди кылгын, машалла деп аны эмне кылгын, элдин астында өзүнчө жекече турганда макташ керек. Баракалла, машалла деген сөз керек. Баракалла, машалла деген сөз иншалла хасаттын давасы бул. Хасаттын давасы. Жүрөкпен айткандан кийин иншалла ушул баракалла, машалла деген сөздүн берекети менен Алла Таалам ичиңдеги күйүп аткан отту өчүрөт. Аны жоготот. Ошон үчүн хасад жаман оору, Алла баары сактасын. Анын жолу дуа кылгыла, Алла баары сактасын жана мактап аркасынан дуа кылып жакшы сөздөр айткыла. Аял киши түстүү кийим кийсе болобу, кайсыл түс шариатка ылайыктуу дейт. Негизи аял заты өтө эле баягындай ачык, чачык, же болбосо өтө эле көзгө жакын уруна турган кийимди кийбеш керек. Бир караганда эле адамды өзүнө тартатыган кийимдер болбош керек. Ошон үчүн баягындай жөнөкөй, өзгө жагымдуу кийимдер боло берет. Анан мынау аялдарга моундай кийим деп айта албайбыз. Өзгө жаккан кийимди алсын. Бирок өтө эле ачык эмес, өтө эле мындай көрүнгөндө, бир эле көрүнгөндө элдин баарыны өзүнө тартатыган кийим болбосун. Ошого жараша татыктуу хижаб, жакшы кийимдер кие берсин. Адам ажылык жана умра кылгандан кийин жашоосун кантип өзгөртөт дейт. Бул умра хаж кылгандан кийин ал баягы эске алыш керек. Умра кылган адам, хаж кылган адам, хадисте келет, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам хаж кылган адам энеден төрөлгөндөй таза болот дейт. Энеден төрөлгөндөй таза болот дейт. Эми ошончо убакыт бөлүп, ошончо сумма акчаны сарптап баргандан кийин ушул меретин кадырлашың керек. Биринчи өзүңө фикир керек. Мен ушунча акчамды сарптап келдим.
күнөөнү кечиргени келдим, парзым аткарганы келдим, Алла мени тазалаган болсо, эми мен өзүмдү кайра кирлеткени, күнөөкөр кылганга болбойт деп өзүгө ант бериш керек. Өзүгө ант бериш керек. Андан кийин хаждын умранын кабыл болгон белгиси келгенден кийин амал өзгөрүш керек. Амалдар өзгөрүш керек. Мурдагы жаман кылыктары, фейлдери, иштерин бүт баарын ташташ керек. Хажга барды, умрага барып келди, баягы эле бойдон болсо, Алла сактасын, өзгөрбөсө жаман нерсе бул. Жаман нерсе. Себеби хажыга эки адам барат. Бирөөсү Алла чакырган адам барат, экинчиси шайтан чакырган адам барат. Алла сактасын, баарыбызды Алла чакырсын. Шайтан чакырган адам ал келгенден кийин өзгөрбөйт. Келгенден кийин намаз окуй койгондор бар, намазга эhtимам кылбагандар бар, хижаб кийбеген аялдар бар, башка жаман иштер кылган адамдар бар. Ошон үчүн келгенден кийин бүт баардыгы мурдагы эмелерин токтоткон болсо, аларды кылбайм деп ант ичкен болсо, бекем келген болсо, иншалла Аллах субханаху таала өз жардам берет. Оңолуу балдар адамдын өзүнөн. Ага чын жүрөктөн чечим керек. Мен оңоломун деп, хажга бар, умрага бар, оңолом деп келген болсо, ниет кылып, Аллах субханаху таала сөзсүз түрдө ага жардам берет. Валлазина жахаду фина ланахдияннахум субулана. Алла таштап койбойт. Өзүңдүн ниетиң жок болсо, анда өзгөрбөйсүн. Биринчи ниет керек. Ниет кыл, экинчиси ошол жерде дуа кыл. Маккатул Мукаррама, Мадина Мунаввара бул дуа кабыл болгон жерлер. Дуа кыл, дуаң кабыл болот. Кел дагы жакшы адамдар менен чогуу болуп, ишиңди улант, баягы жаман иштериңди ташта, иншалла оңолосуң. Ошон үчүн адамдын өзүнүн фикири өтө зарыл. Жана ант ичип, Алла менен сүйлөшүп, дуа кылып келиш керек. Мына ушул 2-3 нерсе менен иншалла адам оңолот. Махырды нике кыйылып жатканда бериш керекпи же качанга чейин бериш керек дейт. Махыр негизи эки түрлүү болот. Нак махыр, насия махыр. Нак махыр болуп кечилген болсо, нак бериш керек ошону айткан убагында. Насия болсо, насияны ошол айтат. 6 айдан кийин берем, 1 жылдан кийин берем, качан айткан болсо, ошол айткан убагында берет. Бул гыйбат, доомат боюнча маселе суроо экен. Эгер бир адамды гыйбат кылып, бирөө бетине айтпайсыңбы десе, бетине деле айта алам десе, ошол адам динден чыгып кетпейби дейт. Динден чыгып кетпейт, бирок чоң күнөө. Негизи адам баласыны гыйбат кылбаш керек. Гыйбат чоң күнөө. Гыйбат ошол адамдын эти менен жеген менен барабар. Биринчи маселе. Экинчиси, бир адамдын кемчилигин көрүп калса, шарият жап дейт аны. Ким бирөөдүн бир кемчилигин жапкан болсо, айыбын жапкан болсо, Аллах субханаху таала кыямат күнү анын көптөгөн кемчиликтерин жабат деген. Ошону эске алыш керек. Үчүнчүсү, эскертем десе, анын жолу жалгыздыкта. Элдин арасында эмес, аны шарманда кылып, уят кылып эмес, өзүнчө чакырып алып айтыш керек. Насихат менен, жумшак сөз менен, жылуу сөз менен түшүндүрүш керек. Ушул жол менен гана адам бири-бириге эскертсе болот. Анан аны элдин астына чыгып, бетине да айтам, өзүнө да айтам деген туура эмес нерсе. Айтсаң, анда элдин айтпай эле бетине барбайт. Түшүнүктүбү? Элдин алдында айтып алып, анан бетине айтам деген туура эмес нерсе. Ошон үчүн айтсаң, өзүң бетине айт, элдин астына айтпа. Устаз, азыр умрага баргандар көбөйдү. Бирок таваф учурунда видео жана сүрөткө көп тартышат. Бул турус элеби дейт. Жок, дурус эмес, жакшы эмес. Ошол жерге барып, Алланы унутуп, болбогон бир сүрөт менен, видео менен алек болгондук, бул Алланын астында Алланы кадырлаганга жатпайт. Алланын астына баргандан кийин бүт баарын таштап, сен жүрөгүң, колуң, көзүң бүт бардыгы берилип Аллага ибадат кылыш керек. Ушунча алыска барып алып, анан телефон менен алек болуп, сүрөтүн карап, видеону карап, бул ма кадаруллах хакка кадырихи деген сөз. Алланы кадырын билген жокпуз биз. Алланы хузуруга, намазга турганда, башка болгондо андай кылбаш керек. Ат-таваф, мечиттеги таваф, харамдагы кассала бул, намаз сыяктуу. Ошон үчүн тахарат шарт анда дагы. Ошон үчүн ал жерде дагы зарылчылыктан чамча сүйлөсө болот. Бирок баарын кыла бер деген сөз эмес. Ал жерде зикириңди толтур, дуаңды кыл, истигфар кыл, салават айт, башка амал менен алек болуш керек. Негизи эле ибадатты тартып чыгара берген жакшы нерсе эмес. Бул рияга жакын болуп калат. Риякөрлүк болуп калат. Ошон үчүн барып алып таваф учурларында телефон колдонгон, видеого тарткан бул жакшы нерсе эмес, анан алыс болуш керек. Лилла, Алла үчүн өзүңдү бир Аллага тапшырдагын, өзүң колуң, бутуң, жүзүң, тилиң бардыгы Алла десин. Чогуу ибадат кыл. Денең менен чогуу ибадат кыл. Жөн эле эл көрсүн, мен тавафта жүрөм деп коюп, анан таваф кылсаң, ал таваф болбойт. Ошон үчүн телефон таштап коюп таваф кылыш керек.
Namaz okup жатканда телефонго бирөө чалып калса, аны өчүрсө намаз бузулабы дейт. Эгерде эки кол менен өчүрсө намаз бузулат. Амали касир болгон себептүү. Bir kol менен басып койсо намаз бузулбайт. Ошон үчүн негизи намазга келгенде телефонду өчүрүп же безүү кылып келиш керек. Окус келип калган болсо, анда bir kol менен басып койсо болот. Аны кайра бакытта бербестен, калганынан фикирин чачыратпастан bir kol менен басып өчүрүп койсо болот. Бирок эки кол менен алып алган болсо, анда намаз бузулуп калат. Эгер намаз окуп жатсаң, ымыркай ыйласа намазды бузса болобу дейт. Анын себептери каралат. Неге ыйлап атат? Мындай ыйлаганда жыгылып калды, ал дем ала албай калат. Анда учурлар болсо, анда намазды бузуп караш керек болот. Түшүнүктүбү? Анан ыйлап атат, жөн ыйлап атат. Жаткызып койгон бешти жатат, класскада жатат, төшөгүндө жатат, жөн ыйлап атат. Анда бузулбайт. Намаз бузуш шарт эмес. Кыскараак окуп барып кара. Жыгылып калды, башка болду, дем ала албай калат, же бир отко барып калышы мүмкүн, токко барып калышы мүмкүн. Андай учурларда намазды бузуп, баланы караш керек болот.